Кыштын келиши менен көмүргө болгон баа да жогорулайт. Алсак учурда кара кече 5 сары көмүрлөрдүн тоннасы 6200дөн 6700гө чейин жеке ишкерлер тарабынан сатылууда. Ал эми көпчүлүктүн талабындагы Казакстандын Шабыркүл көмүрү чек ара маселесине байланыштуу сатыкта жок. Учурда көмүргө коюлган баа карапайым калктын капчыгына туура келбейт. Буга байланыштуу эки тараптуу келишимдин негизинде бүгүн Таласка тоннасы 5200дөн сатылуучу 400 тонна көмүр келди. Азыркы данный момент 12 машина келди. Кече Манас районуна 4 машина төгүлдү. Бүгүн Бакаятага 3 машина төгүлөт. Калганы топ базага Талаш шаарына төгүлөт. Баалары 5 сом 20 тиын бир топ базада. Биздин Талас областынын эл өкүлчүлүгүнө рахмат айтат элек. Бүт оперативный болуп атат. Айыл өкмөттөр өздөрү тозуп, өздөрү элдерге таратып атат. Жеке ишкерлер, частный перекупщиктер болуп атат. Аларга берилбейт. Тааныйбыз баарын эле. Анан карапайым элге бир үйгө 3 тоннага чейин алынат да. Бул ири жүк ташуучу унааларында Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы өндүргөн 5 сары көмүрү. Буга чейин карапайым калкты арзан көмүр менен камсыз кылууда жалпы 1800 тонна ташылган. Келген көмүрдүн 85 тоннасы Талаш шаарына бөлүндү. Калган көмүрлөр облустагы 4 районго бөлүнөт. Талаш шаарына бүгүнкү күндө 85 тонна келди буюрса. Бул 85 тоннанын келишине ыйгырымдуу президенттин Талаш областында өкүлчүлүгүнө жана Бакбат Талас мемесине чоң ыраазычылык билгизебиз. Карапайым элине 5 сом 20 тыйындан сатыла турган көмүр келди. Көмүрдүкү сапаты жакшы деп кепилдик берилип келген көмүрлөр. Анарбек Рашев Талаш шаарынын тургуну. Ал арзан баада сатылып жаткан көмүрдү каптап сатып алып пайдаланат. Анын айтымында бийлик өкүлдөрүнүн аракетинин негизинде сатылып жаткан көмүрлөр сапаттуу, баасы да канааттандырарлык. Мен буга чейин ушу өкмөт берип аткан көмүрдөн алганбыз. Бир 10-15 каптай алганбыз. Ошо түгөнү эми дагы келдик. Ошо эмне демекчи, ушу өкмөткө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушу элге жеткиликтүү кылып баасы жеткиликтүү болуп атканына ыраазычылык билдиребиз. Көмүр ташыган жигиттерге да ыраазычылык билдиребиз. Күйүшү Аллага шүгүр күйүп атат. Сапатынан ыраазычылык деле жок. Эми бул ар кимдин печкаларына жараштуу болот. Менин печкам абдан жакшы эле жагып атат. Республика боюнча көмүр казган 70тен ашык компания бар. Туруктуу иш алып барган компаниянын саны 41 гана. Күйүүчү майдын туруктуу болбогонуна байланыштуу. Аба ырайынын кескин өзгөрүүсүнөн жана башка себептер менен көмүр ташыган ишкерлер бааларды кеткен чыгымдарына жараша коюшууда. Ал эми облус жетекчисинин демилгеси менен ташылып жаткан көмүрлөр кыш этегине чейин туруктуу баада сатыла берет. Чолпон Сабитова, Чыңгыз Бокошов, Зина Акматова, Талаш шаары.